Салам достор, бүгүн бизде адал тамактын тефтелисинен өзгөчө бир даамдуу тамак болмокчу. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Алгач 4-5 кызанактын башын кайчылаш кесип, үстүнө кайнаган сууну куюп 5 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми жашыл калемпирди узундан ичке туурап, 1-2 тишче сарымсакты майдалап алабыз жана даяр болгон кызанакты терисинен тазалап, аны дагы чарчы кылып туурап алабыз. Ошондой эле 2 пиязды дагы өтө майда эмес, өтө чоң эмес кылып чарчы туурайбыз. Ал эми адал тамактын тефтелисин кууруганга ыңгайлуу болуш үчүн 10 мүнөт мурун тоңдургучтан чыгарып коебуз. Эми табага бир аз өсүмдүк майын куюп, тефтелинин баардык тарабы кызарганча ортоңку отто 2-3 мүнөттөй кууруйбуз, улам аралаштырып турабыз. Куурулган тефтелилерди азырынча четке алып турабыз жана ошол эле табага пиязды кууруйбуз. Эгер майы азыраак болсо, бир аз май кошуп койсоңуз болот. Пиязды дагы көпкө куурбайбыз, дароо эле калемпир менен сарымсакты салып, 1-2 аралаштырып, баардык кызанактарды үстүнө салабыз. Кызанактарыбыз эзилгенче ортоңку отто 5 мүнөттөй кармап, андан кийин томат пастасын, ошондой эле татымалдардан туз, мурч, калемпир кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, 2-3 стакандай кайнаган сууну куябыз жана сөзсүз түрдө жарым аш кашыктай кумшекер дагы кошуп коюңуз. Суу кайнап чыгаар менен тефтелилерди салып, ортоңку отто эми 15 мүнөттөй капкагын жаап демдеп коебуз. Бышаарына 5 мүнөт калганда чеддер сырын майдалап бетине себелейбиз жана капкагын жаап дагы 1-2 мүнөт демдеп коебуз. Андан кийин кааласаңыз көк чөптөрдөн кошсоңуз болот. Эң эле ылайыктуусу бул базилик чөбү. Достор, мына ушундай аябагандай даамдуу тефтелини сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса лайк басып, комментарий калтырып, ушул видео менен досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Адал тамак менен тамагыңыздар ар дайым даамдуу болсун.